Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Министр Кашкар Жунушалиев Азия Ньюс гезитин сотко берди. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ар намысыма шек келтирди деген негизде Азия Ньюс гезитин сотко берди. Буга аталган гезитте жарык көргөн айрым маалыматтардын чындыкка дабыл келбегени жана гезит бетиндеги коллаж себеп болгонун адвокат Динара Ширалиева Азаттык радиосуна билдирди. Ал министрликтеги кадр маселелери боюнча жазылган маалыматты арыз берүүгө негиз болгонун кошумчалады. Октябрь райондук соту буга байланыштуу ишти бүгүн 19-июлда карап, макала сүрөттөр боюнча гезиттин тиешелүү кызматкерлери дагы түшүндүрмө берсин деген негизде кийинки отурумду 1-августка белгиледи. Арыз 1 ай мурда берилген. Жунушалиев аталган гезиттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүндү. Фото, коллаж жана чындыкка жатпаган маалыматты камтыган макалалар боюнча 5 миллион сомдук доо коюлуп жатат. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамы боюнча элге тартылган маалымат үчүн редактордун жоопкерчилиги каралган. Максат 5 миллион сомдо эмес, журналисттер кесиптеги ыйгарым укуктарын аткарып жатканда мыйзамды, этиканы сактап, фактыны текшерип, анан чыгарыш керек. Бул этика жана мыйзамдын талабы, деди адвокат Динара Ширалиева. Гезиттин редактору Аслан Сартбаев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Аптапта тамак аштан уулангандар көбөйдү. Жайкы аптапка байланыштуу ооруканага тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында бир суткада ашказан жана ичеги оорулары менен 300гө жакын киши кайрылып жатат. Алардын 100дөйү ооруканага жаткырылууда. Кайрылгандардын 98и курч мүнөздөгү ичеги карын оорусу менен түшкөн. Бардыгы биригип 136 адам ушундай диагноз менен жатат. Дээрлик 5 бөлүмдү ошолорго ылайыктап ачтык. Ооруп келгендердин көбү балдар. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери курч мүнөздөгү ичеги карын оорусу менен кайрылгандардын саны 1800гө жакындаган. Алардын 84% 14 жашка чейинки балдар. Айып пулдун айрым түрлөрү төмөндөйт. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу үчүн айып пулдардын айрым түрлөрү өзгөртүлөт. Бул маселе вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун төрагалыгы алдында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссиянын кезектеги жыйынында каралды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, коопсуз шаар долбоору ишке ашырылган участоктордон башка жерлерде жол кырсыктарынын санынын өскөнү байкалган. Комиссия мүчөлөрү бузуулар жөнүндө кодексинин 1231 беренесинде каралган 1000 сомго чейинки бузуулардын айрым түрлөрү үчүн айып пулдардын өлчөмүн азайтуу сунушуна макул болушту. Ал эми мас абалында машина айдагандардын айып пулу ошол бойдон 17500 сом өлчөмүндө калат. Маалыматка караганда, айып пулдун бул түрү киргенден бери мас абалында жол кырсыктарына учурагандардын саны жарым жылда 3 эсеге кыскарып, 2211 фактыны түзгөн. Былтыр ушул мезгилде ичимдик ичкенден кийин машина айдаган 5911 учур катталган. Бакиевдин иниси шотландиялык офшор аркылуу бизнес кылат. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиевдин да үлүшү бар экенин Нави Бу сайты 18-июлда жазып чыкты. Салиев ага шотландиялык офшор фирма аркылуу ээлик кылары макалада айтылган. Британиялык рейстердин маалыматына караганда, 31 жаштагы Асылбек Салиевдин шотландиялык Attestar LF жана Макфорес ЛР деген эки компаниядагы үлүшү 75%дан ашат. Ошол эле маалда Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын бул компаниялардын биринде 11%, экинчисинде 11,5% үлүшү бар. Жалпысынан Салиев шотландиялык офшор аркылуу корпорациянын 22,5%ын көзөмөлдөйт. Беларусь өкмөтү корпорациянын 25%-на ээлик кылат. Былтыр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомун Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөновго коюндай окшош Даниил Урицкий деген киши жетектей турганы маалымат каражаттарында жарыяланган. Асылбек Салиев Курманбек Бакиевдин бир тууган ийниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевдин уулу. 2010-жылы апрель окуясынын натыйжасында бийликтен кеткен Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларустан баш баанек тапкан. Аларды Кыргызстанга экстрадациялоо аракетинен эмгиче майнап чыга элек. Апрель окуясы боюнча соттун жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жыл, Жаныш Бакиев өмүр бою, экс-президенттин тун уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кенже уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал учурда Лондондо жашап жатканы белгилүү. Кой ташта чогулган адамдардын саны көбөйүүдө.
КСДПнын мүчөсү Эрмек Укенов элдик штабта келип жүргөн адамдардын баары Атамбаевди кармап кетүү боюнча кабарды уккан соң тынчсызданып жатышат. Алар бизге чейин чалып сурап эмне болуп жатат деп жатышат. Ал эми КСДП партиясынын мүчөлөрү бул иш башталгандан аягына чейин турабыз деп сүйлөшкөнбүз. Элдик штаб түзүлүп Кой Ташка келип кеткендердин саны бүгүнкү күндө 7000ге жетти. Бул санды атайын штабтагы каттоо китебинен карап айтып жатам. Бул форумга баргандар телефон чалып барганга унаа жок дегендерди кошпогондо. Кундуз Жолдубаева: чындап эле Ички иштер министрлигинде кечээ күч колдонуу Алмазбек Атамбаевди алып кетүү тапшырмасы болгон. ИИМ эмнеге эртең менен чейин унчукпай туруп бир убакта эле муну бул маалымат чындыкка жатпайт деп чыга калышты. Алар Кой Таштагы адамдардын абалын көрүп кайра бул иштеринен баш тартышты. Фарид Ниязов: кечинде эмне болуп кетерин билбейбиз. Бүгүн кечинде эмне болуп кетерин билбей тургандыгын КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Фарид Ниязов билдирди. Бүгүн кечинде эмне болуп кетерин жана Ички иштер министрлигинин дагы кандай пландар түзүп жатканын билбейбиз. Элдик штабтагы адамдар өздөрүн өзү башкарып, өз алдынча Атамбаевди колдоп жатышат, деди. Кечээ 18-июлда экс-президент Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо боюнча тапшырма берилди деп КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева билдирген. Бүгүн эртең менен убакыттан тарта Кой Ташта Атамбаевдин тарапташтары чогулууда. Силер менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Ольга Бузова Бишкекке келди. Орусиялык ырчы Дом 2 теледолбоорунун алып баруучусу Ольга Бузова Бишкек шаарына келди. Ал бүгүн 19-июлда эртең менен саат 7 чамасында келгенин Инстаграмдагы баракчасына жазды. Кутман таң, Бишкек шаары. Мейманканага бара жатканда күндүн чыгып келатканын көрдүм. Кененирээк стористен көрүңүздөр. Айланада тоолор, таза аба, жаратылышыңар кандай сонун. Азыр эс алганы барам. Силер менен жолугууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Бишкек мага жакты деген билдирүүсүн калтырган. Ырчы Кыргыз өлкөсүнө Луанч бардын ачылышына карата уюштурулган концертке атайын чакыртылган. Ошто өз ымыркайын 30 000 сомго сатканы жаткан киши кармалды. Ош шаарында 1 айлык кызын 30 000 сомго баалап сатып жаткан жеринен 22 жаштагы ата колго түштү. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматынын өкүлү Абсатар Тавакалов Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Ага ылайык шаардык милицияга каалаанын Манас ата аймактык кеңешинин Касымбеков көчөсүндө ымыркайын сатууга кардар издеп жүргөн жигит тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Ыкчам тергөө тобу Өзгөн районунун 22 жаштагы жашоочусунун 1 айлык кызын 30 000 сомго сатып жаткан жеринен колго түшүрдү. Окуя 15-июль күнү болгон. Ымыркай учурда Ош шаардык реабилитациялык борборго өткөрүлүп берилген. Анын учурда эч кандай документи жок. Алдын ала маалыматка караганда Ымыркайдын энеси 24 жашта Кызыл Кая шаарынын жашоочусу. Ал 22 жаштагы жигит менен жарандык никеде жашап жүргөн. Ош шаардык соту шектүүнүн баш коргоо чарасын карап, аны 2 айга үй камагына чыгарды. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине, Жазык кодексинин 171 беренесине адам сатуу боюнча катталып, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Садыр Жапаров качан абактан чыгат? Жогорку кеңештин мурдакы депутаты Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2017 жылдын 15 сентябрынан башталат. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. Алардын түшүндүрүүсүндө соттун өкүмүнө ылайык жаза мөөнөтү 2017 жылдын 15 сентябрынан баштап эсептелет. Ошондо Садыр Жапаров 2028 жылдын 5 апрелинде гана азаттыкка чыга алат. Садыр Жапаровду 2017 жылы Бишкек шаарынын 1 райондук соту 11,5 жылга эркинен ажыратылды. Ал 2013 жылы Каракол шаарындагы ком төргенине каршы митингде губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштургандыгы үчүн башаламандык, барымтага алуу беренелери менен күнөөлүү деп табылган. Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартта кармалган. Ошол эле күнү УКМКнын алдында митингде анын бир тууганы жана уулу болуп 12 адам камоого алынган. Ташиев Атамбаевдин жээгине өтөбү? Саясатта ойлонулбаган кадамы жүрүш-турушу менен белгилүү Камчыбек Ташиев абакта жаткан Садыр Жапаровдун ишин кайра кароодон жогорку сот баш тарткан соң Садырды бошотуш керек эле. Элге колдонгон мунапысты эмнеге Садырга колдонууга болбойт, эмнеге? Сурай турган убакыт келди. Аракетти баштайбыз. Жакында Садырдын тагдырына кайдыгер эмес адамдарга кайрылабыз. Жардам бергиле деп Фейсбуктагы баракчасынан элге чакырык таштады. Ментип бийликке сес көрсөтүп опуза кылып жатканына караганда үмүтү акталбай Атамбаевдин жээгине өткөнү калган өңдөнөт, дейт Фабула Кезги.